мұсылманмын дегенде ешқашан біз капырға шығарбайбыз. Азыр мына ошондай адамдар чыгып атат, намаз окубаса кафир деп атат. Ата энесин кафырга чыгаргандар бар. Сода сатыкта сенин жаның, малың дагы мага адал дегендер чыгып атат. Болгону ошол такфиризм жолун кармангандар чыгып атат. А бул бизге чындыгында жат көрүнүш. Ошондон биз колдон келишинче ушул жаатта баяндарыбызда, жума хутбаларда жакшыраак, сапаттуу хутбаларды айтканга аракет кылган болсок, бир адамдын туура жолго түшүп калуусуна дагы себеп болгон болсок, Али радиаллаху анху пайгамбарыбыз айтып атат го. Ли ай яхдиаллаху бика раджулан вахидан хайрун лака мин хумрин наам. Бир адамды туура жолго баштап койгонуң бул дүйнөнүн бардык жыргалчылыгынан кээ бир риваятта кызыл төөдөн дагы жакшы деди да. Демек биздин ишибиз ушу пайгамбарыбыздын ишин улантуу экен. Муну ошол жаатта колдон келишинче аракет кылалы. Андан кийин акыркы сөзүм пайгамбарыбыз айтып атат. Муну Абдулла ибн Умар айтат да, пайгамбарыбыз менен тавафта жүрсөк, пайгамбарыбыз айтты дейт. Кабага карап, я Каба, ма атьябука, ва атьябу рейхука, ва ма азамука, ва ма азаму хурматук. Кандай кадыр бартуусун, жыпар жыттуусун. Бирок бир мусулмандын каны, жаны, анын малы, анын намысы сенден жогорураак турат деп атат да. Лазавалул Каба ва дуня ахвану индаллах мин дамин муслимин дейт да. Бир адамдын каны төгүлгөнү бул канчалык Алланын алдында жогору. Өтө ошондон баягы Сирия маселеси азыр айтылып кетти. Ошол жерге барып алгандар эми эмне кылды эми? Мусулман деле өлтүрдү. Өзүнчө жихад кылып атам деди. Анан аларга азгырылып биз жактан бул жактан баргандар болду. Ой пикирлери өзгөргөндөр болду. Азыр мына эми госкомиссиядагы жол картасын иштеп атат экен, алар менен иштешүү боюнча. Биз дагы ошол жаатта багыт берип аракет кылалы. Кимдин аймагында ошондойлор болсо, ошолор менен зыярат кылып, жакшы сүйлөшүп, аларды дагы коомго аралашып кеткенге салымыбызды кошушубуз керек. Жараткан Аллах субхану ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын. Мына ошол пайгамбардын сүннөтүн улатууда баарыбызга Алла таала сабырдуулук, кайраттуулук берген болсун. Кудай таала дагы Куранда дагы эй имандуулар, Аллага жана анын элчисине кыянатчылык кылбагыла. Жана силерге берилген аманатты билип туруп кыянат кылбагыла деп Куранда Алла таала айткан. Ошондуктан урматтуу устаздар, урматтуу мүдүрлөр, устаздар, имамдар, Кудай таала ушул жерде Азирети муфтийбиз жана ушул жерде мамлекеттик кызматкерлердин баардыгы ушул жерде бизде Азирети муфтий тарабынан, алымдар кеңеш тарабынан чыгарган токтомдор боюнча баардыгы айтып кетти. Дин жөнүндө сүйлөгөндөр аябай көбөйүп кетти. Ошол жерде кимиси расмий дин кызматкери сүйлөп жатабы, же расмий имам сүйлөп жатабы, же бир көчөдөгү же болсо кандайдыр бир башка жактан илим алып келген адамдар сүйлөп жатабы, ошо айырмасы болбой жаткандыктан биз ошо бирдиктүү бир формага алып келсек, ошо адам массалык маалымат каражаттарынан жана ошондой эле бир диний бир баян же биздин маселени айтып жатканда имам айтып жатабы, же имам хатип айтып жатабы, же муфтият кызматкери айтып жатабы, ошо айырмаланып турсун деген максатта ушундай бирдиктүү формага келсек деп жатабыз. Кудай буйруса бирдиктүү форма боюнча иштелип жатат. Жакынкы аралыкта бекилип, ушул баардык имамдарга, мүдүрлөргө жана ошондой эле медреселерге чейин атайын казыяттар тарабынан, муфтият тарабынан буйруктар, тапшырмалар болот. Эми буну сиздерге айтуудан максат мына мамлекетибиз тараптан, мамлекеттин демилгеси менен бизге ушундай форма берилген. Ушул форманы өнүктүрүп кийсе, имамдар ушул формада сүйлөсө, биз ушуна муфтияттын кызматкери, дин кызматкери деп айырмалап турсак деген максатта ушундай жарыя кылып, мындай буйрук этинде эмес, мындай эркин бердик эле. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир дагы имам, же болсо имам хатип, же болсо бир кандай бир дин кызматкери ушул эки кийимди мажбур болбогондон кийин эч ким аны өнүктүрүп, тигип, же жайкы, кышкы кылып эч ким кийген жок да. Ошол себептен эми мына биз ушу мамлекетибиздин ушу диний коопсуздукту алдын алуу максатында ушундай бир формага өтсөк, бир трибунада сүйлөсөк, дин кызматкери сүйлөп жатабы, мамлекеттик кызмат бир көчөдө бир адам сүйлөп жатабы, айырмаланып турса деген максатта ушундай форма болуп жатат. Ошол формага баарыңыздар туура түшүнүү менен кабыл алып, Кудай буйруса жакын аралыкта мына биз бул кийим боюнча комиссия
сүйлөп комиссия иштеп чыгып бир бүтүмгө келип анан жарыя беребиз. Ошого сиздер баарыңыздар даяр болсоңуздар.